Баткен Кара-Токой жолунун жээктерин сел алган учурда 3-4 метрге чейин тереңдикте чуңкур пайда болуп, адам өмүрүнө кооптуулук күчөйт. Буга чейин жолдо бара жаткан унаа түшүп кетип, ичиндеги 2 адам толугу менен өрттөнүп кеткенин жергиликтүүлөр айтышты. Азырда ошондой эле кооптуу абал жаралганына карабай, жолдун абалын караган эч ким жок дешет. Көп жыл болду да. Уже тамтыгы чыкканга жамала өрүп, жамактар уже жамакка жетип калды деген деңгээлге жетти да. Кечеги сел дагы мындай кылып туруп, көп жерлерди алып кетип, жаркылып таштап, биздеги каттамдын эмесини ушунчалык деңгээлге түшүрүп койду да. Биринчи жол болот, жол керек. Мынантип сел алып бардык жок, селде бузулуп жатат. Бир жака зарыл жөнөйүн десең, машиналар бузулуп токтоп калат, маршруткалар жакшы жүрбөйт, саатка жетпей калып атабыз. Бияка дагы, ал жака дагы. Анан маршруткаларга өтө кыйын болуп атат. Жеңил машиналар эми жүрө албай эле калды бу жерде. Боз Адыр айылынын тургуну Нурланбек Доскараев да район борборуна жол алып, унаасы бузулуп калгандыктан орто жолдо калганын айтат. Жолдун абалы кандай гана унаа болбосун, тетиктерин жарактан чыгарып, ара жолдо калган күндөр буга чейин көп эле болгон дейт. Мындай акыбал күндө жок дегенде бир 2-3 болуп турат. Мен эле эмес, бул биздин айылда көп жашоочулар бар. Көп адам каттайт. Кээ бир таксисттер каттайт. Баткен шаарына барып иштеген, барып келип иштегендер бар. Маршруттук каттамдар бар, ошолордон эле сурасаңар болот. Баарынын акыбалы ушундай. Айла жок, биринен качсаң бирине өчөсүн. Акыркы жолдор, акыркы күндөрү вообще эле биз жакка көңүл бурулбай койду чоңдор тарабынан. Ушу биздин жолду карап берсе жакшы болмок. Ушул жолдон күнүгө жок дегенде бир жол өтөбүз, кээде 3-4 жол өтөбүз. Жолдун акыбалы мышыгы ыйлай турган болуп, силишкөн эле кыйын болуп калды. Бир кадактан качсаң, экинчи кадактан качсаң, үчүнчү кадакка түшөсүң. Машина ходой кетет, болон жарасың. Жүк менен келгенде силишкөн эле бир барып келгенде бир болон кетет. 30 чакырым болгон Баткен Кара-Токой жолу 2019-жылдан бери каралбай калган. 45 жыл ичинде тамтыгы чыгып, жамаганга да жарабай калганын жолчулар айтышты. Жаңы жол курууга сунуш берилсе да жооп жок дешет. Негизи бул жол өзүнүн кызматын өтө бүткөн бүгүнкү күндө. 40-45 жыл болду бул жолдун салынганына. 30 километр аралыктагы жол бардыгында. Биз жылда сунуш беребиз. Анан мүмкүнчүлүккө, бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша акча каралып, кезектеги ремонттор жүрүп келатат. Кезинде тургундар Баткен Кара-Токой жолу аркылуу Өзбекстандын Сох анклавын аралап, өлкөнүн башка аймактарына, Бишкек шаарына да барчу негизги каттам болгон. Ош Баткен Разаков жол ишке берилгенден кийин бул жолго көңүл бурулбай калган. Учурда Баткен районунун суу башы, Дара, Кыштут айыл өкмөттөрүн район борбору менен байланыштыруучу негизги жол. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нушанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.